Мы приехали в хижину дяди Тома, чтобы покататься. Эй, качпайсың жолдон? Не кыкрасың. Көзүңө карабайсың, телефонуна карабай. Эмне болду? Не болду деп коет, сүзүп кетсең не болот сен, я? Түшчү болсун. Эмнени сүйлөшөсүң сен? Не кыкрасың? Жүрчү сүйлөшөлү. Сүйлөшөлү. Достор, короче, биз алдыда Гузи менен сүйлөшөбүз. Бул эмне эле кыйын болуп атат азыр. Короче, Гузи тууралуу алдыда маалымат бере аласыздар. Кайка ортасың сен? Мен де хижина дяди Тома бар. Жүр анда ошол жака барып сүйлөшөбүз. Гузи кандайсың анан? Жакшы, өзүңүз? Иштериң жакшыбы? Жакшы, сиз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Бүгүн канчада турдуң? Бүгүнмү? Айтпай эле коеюнчу. Канча? 12-де, эрте менен эрте. Эрте менен эрте саат 11:40 турдум. 11:40. Негизи канчада уктайсың? Отуралы бул жака, Макул. Негизи? Негизи мен эртерээк уктаганга аракет кылам. Эрте болгондо канча? Саат 3-төбү, 4-төбү? 11-12-де. 11-12? Сен жөнүндө эми кантип башталды баардыгы? Качан баштадың? Инстаграмга качан катталдың? ТикТокко качан кирдиң? Азыр Инстаграмда 336 000 подписчигиң бар экен, 337 000. 337 000. Бүгүн 37 000 болду, Кече мен 36 000 көргөм. 37 болду. Качан башталды? Өзү Инстаграмды деген мен экинчи курсунда башталды окшойт, ошол тема. Бүт баары Инстаграмга. Экинчи курс болгондо качан, кайсы жылы? 2014 болуп калат. 2014 бе? 2014 башталган. Ошол Инстаграм, ВКонтакте өчүп агент, Ask.fm деген составлар бар болчу. Анда да ошондо дагы мен одноклассниктер аябай звезда болчу. И досторум көп болуп, жана агенттен блог деген нерсе бар, ошол жакта всем привет деп ушундай нерселерди одноклассниктер толтура досторум болчу. Ал жактан дагы мындай активдүү пользователь болчумун анда дагы. Инстаграм чыккандан кийин Инстаграмда ойлодум, бул жактан да чыгышым керек депчи. Сен өзүң канчанчы жылкы болосуң? 98 жыл. 98 жыл. Каякта окуйсуң? Сен эми азыр Инстаграмдан, ТикТоктон эле көрөбүз, бийлеп, анан модель болуп эле жүрөсүң, анан каякта окуйсуң, каяктан болосуң? Өзүң жөнүндө айтып берсең? Мен өзүм Казакстандан төрөлгөм, Таразда. Кыргыз элесиңби? Кыргыз элемин, да. Мен ошол жакта төрөлгөнсүң. Омскиде өскөм. Көбүнчө ошо Россияда, Чита шаарында, Москвада ушундай өскөм. Бирок биринчи классында Каракулжага келдим. Советте. Ош областында, Ошту кыстырбайсыңбы сен? Оштукму? Оштому? Өзүм Каракулжадан болом. Атайым, атам 1-май айылынан болот, анан апам Чалмадан болот. Биринчи-экинчи класста ошол жакта окугам, андан кийин уже Бишкекке келдим. Бишкекте мектепти бүттүң, кайсы окуу жайга тапшырдың? Мен Бишкекте 9-класста 83-орто мектебинде бүткөм. Андан кийин колледжге тапшыргам, МУКтун дипломатка. Сен МУКту окудуңбу, Мен да МУКту бүткөм. Андан кийин бакалавр азыр окуп атам. 2 жыл эме иштей болбой калып, чыгып кеткен болчумун. Окууларды проблема болуп, андан кийин азыр 3-курста курста кайра окуп атам. Кайра баштан айтыптың, Азыр бизнес управлениеде окуп атам. Заочно. Көп түшүнсө, көп түшүнбөйт да, бул кантип акча табат, ТикТоктон акча тапса болобу, Инстаграмдан акча тапса болобу депчи, кантип акча табасың деги? Ошо көп ойлонушат экен, бул Инстаграмдан акча берип просмотрга или ТикТоктон бул Ютубтан берет, бирок Ютубта түшүнбөйм, бирок берет окшойт. Инстаграмдан деген бул уже сен көп подписчигиң болсо, сен деген ал жактан рекламодательдер сага чыгышат. Сен алар өзүн карашат, кайсыл пол кандай болот, мужской, женский, би. Аудиториясын карайт, аудиториясын карайт, историясын канча киши карайт. Ошентип анан прайс жөнөт дейт, анан прайс жөнөтөм, сценарий жөнөтчү, ушундай акча табам. Айына канча табасың эми? ТикТоктон, Инстаграмдан бириктирип? Айына жакшы эле табам. Жакшы тапканды. До этого я никогда не рассказывала то, что вот айтпайт деле болчум, бирок айтып кетсем. Бүгүн айтып коеюн депчи. Өзүм до этого мен түшүнбөйт болчумун, канча табат экенинди, канча кетирип атам бияка, тияка деп. Азыр деген мындай цели деген нерсе бар.
доходы, расходы, касса деген ушундай нерсени азыр көптөн бери түшүнүп баштадым. Аны эсептеп көрсөм, айына где-то 70 миң 80 миң 100 миңге чейин чыгат. Мынакей Инстаграмда жөн эле жүрө бербей ушундай акча тапса да болот экен, 70 миң 80 миң акчаны эмне кыласың? Өзүң эле жумшайсыңбы же башка бир нерсе инвестицияга отасың? Определенный проценттер бар. 20% мен бизнеске юнутум. Это как вклады. Бизнес. 10% я откладываю маме с папой. 10% я откладываю, садака берип эме кылып. Ушундай өзүнүн проценттери бар. А некоторые процент ушундай бөлүштүрөсүң сен, 10% бул жака, 10 бул жака, да? Ар бир эме фотосессияны. Өзүңө канча процентин иштетесиң? Ал жакта уже проблема бар. Иногда көбүрөөк алып коем, иногда азыраак алам. Жакшы. Кимдер менен жашайсың? Ата-эне менен турам. Ата-эне менен. Канча бир туугансың? Мен 7 бир тууганмын. 7 бир туугансың. Сен канчанчысың? Мен 4-чү. Биз 6 кызбыз, анын 3 иним бар. 3 эжем, 2 сиңдим менен иним бар. Алар эмне кылышат? TikTok, Instagram, TikTok менен иштегендер бар жокпу? Жок, 3 эжем деген уже турмушка чыгып кетишкен. Алар деген үйүс менен жашашат. Анан кийин демек очередь менен дебедик кой. Очередь келген турбайбы анда, Кел отур. Сени ойнотойм мен бүгүн. Азыр отурабыз. Сен негизи ушул Инстаграмда популярдуу болуп, TikTokто мындай белгилүү болоордон мурун эмне жумуш кылчусуң? Мен деген өзүм иштеп көрдүң беле башка жактарда мындай обычно мындай айылдан келгенде мындай швеяга иштеп, же болбосо официант болуп көрүшөт го? Мен деген, кстати, аябай кызыктуу история бул. Мен деген биринчи курска өткөндө, колледждин ушунда мен 16 жашта болуп калдым. 16 жашында мен деген биринчи промоутер болуп иштеп көргөм. Раздавать этичи листовка. Көчөдөн да? Ата-эне менен жашырып, биз деген саат 1-де келчик окууга. Саат 5-те чыксак, мен 7-лерде сессияга барчумун, 2 саатта иштечимин да. Мен күнүнө мен 200 сом, 300 сом алсам керекти. Андан кийин биз деген 2 курбум бар болчу. Ошолор менен биз бир агентство бар экен. Ошол жака устроились, паспортубузду берип, мы, короче, шли и мыли квартиры после ремонта. Ойчу. Ал жактан канча акча тапчысыңар? Где-то 2000 сом берсе, биз өзүбүзгө бөлчүк, ушундай 500-600 сомдой чыкчу да. Бирок аябай кара жумушка деп ойлойм. Мен ыйлап ошонун үчүн да. Бирок билбейм, акча деле керек эмес болчу, бирок өзүмө ушул аябай интересный болчу, кызык болчу. Ошентип эле өзүм баштагам, билбейм, иштегенди жакшы көрөт окшойм ушундай. Пассивно независимый деп коелу. Ошондой болууга аракет кылат окшойм. Качан турмушка? Азыр деген башка пландар бар менде. Как бизнес жактан бияктан успевать этип, саморазвитие деген нерселер менен кызыгып жатам азыр. Бирок үй бүлө деген адам сонун нерсе го. Бирок ал аябай мындай. Мне кажется, это очень сложный выбор, кого-то выбрать, чтобы на всю жизнь остаться с ним. Орго дейм бир адам табыш үчүнчү. Сиз эле өзүңүз түшүнүп жатсаңыз керек. Или сиз түшүнгөн жокмун да? Да? Тамаша. Сен өзүң адам таба элексиң демек. Билейм, может таптым, может таба элекмин. Ошондо кандай болуп калды? Ошондо билем. Может таптың. Сен жигитиң барбы жокпу? Личная жизнь же айтпай эле коеюнчу. Жок, бизге керек да. Бүгүн биз ачык сүйлөшөбүз дедик. Ошондо личный жизнь деле болгон дедиңер беле? Ушул жеке жашоону билели деп атайбы, ушул жака биз мууздун үстүнө келип сүйлөшүп атпайбызбы? Мууздун үстүндө? Нет, парень. Жок, түшүнүктүү. Эмне экенин билесиңби өзү? Дерево желаний дейт го. Молар эмне экенин билесиң? Тряпка. Эмне деп коет ушуну билесиңби? Көрдүң беле мындай, уктуң беле эмне экенин? Эмне үчүн байлап кой деп ойлойсуң муну? Өзүнүн иштеп аткан нерсесин байлайт го. Сен эмнени иштейт этесиң?
Мечта деген бул для меня это что-то недосягаемое, мындай жетпей турган нерсе го дейм. А сен эмнени мечтать этесиң мындай? Эмнени кыялданасың? Мен деген өзүм кандай айтсам кыргызча. Мен деген өзүм салым калтыргым келет Кыргызстанга. Эмне боюнча Инстаграмда TikTok билеп салым калтырайын деп атасың? Жок. Неге, допустим, Инстаграмда кандай нерсе ушу канча жылдан бери, 2016дан бери көрсөтүп келатам. Эмнеге мындай жетишип атканын, ошонун баарын көрсөтсөм болот да, кандай десе жетишкенимди, мотивация берип, мындай жакшы эмелерди берип, башкаларга дагы кичинекей кыздарга үлгү берип, түшүнүктүү. Бул болсо негизи могул туура эмес экенин билесиң да? Ооба, мен мындай нерсеге ишенбейм. Ошо ишенбей. Бул сенин желаниең, бул сенин каалооң аткарбайт. Вообще важный салфетка бар. Важный салфетка бар, байлап койгон көрдүңбү? А сен негизи Кудайга ишенесиңби? Ишенем. Бирок мен деген 3 правилам бар. Никогда в жизни религия жөнүндө сүйлөшпөйм эч ким менен. Эмнеге? Бул деген өзүнүкү болуш керек да. Эме жөнүндө сүйлөшпөйм. Парламент там саясат тууралуу сүйлөшпөйм. Анан деген нация жөнүндө сүйлөшпөйм. Никогда в жизни. А эмнеге религия, эмне үчүн дин тууралуу сүйлөшпөйсүң? Бул деген адамдар. Ар кимдин өзүнүн ишеними? Ооба. А сенин ишенимиң кандай? Жок, азыр талашпайсың деп койсоң. Жок, талашпайсың. Исламга ишенем деген мусулманмын, бирок андай нерселерди обсуждать эткенге, мне кажется, туура эмес болуп калат. Просто есть же люди разные, которые в разные религии верят, а нужно быть человеком, который просто молчит, да? Түшүнүктүү. А кайсы депутаттарды тааныйсың? Тааныбайм эч кимди. Сүйлөшпөйм. Вообще эч кимди тааныбайсың? Вообще эч кимди сүйлөшпөйм. Азыр ким президент болгонун да билесиң? Содор Жапаров болуп атат. А сен эмне шайладың? Мен айтпайм, болду. Эмне политика тууралуу? Политика тууралуу вообще сүйлөшпөй эле койбойлу. Кандай дейсиз? Анда сиздин сунушуңузду биз кабыл алдык. Бул Гузинин машинасы, красавчиги. Нет, красавица. Красавица, а каяктан билесиң сен машинанын эркек же аял экенин? Мен өзүм койгом. Аты ким? Жаным. А сен Оштон эмессиңби? Оштон? Мындай Оштун диалектиси менен сүйлөй аласың? Кандай сөздөрдү билесиң? Ошто өскөндөн эле эмесмин да. Бирок сен кандай сөздөрдү билесиң? Эйля деген. Эйля. Диалект деген өзү, честно говоря, жакпайт да, диалект. Түшүнүктүү. Машинаны Гузя өзү Инстаграмдан, ТикТоктон иштеп тапкан акчасына сатып алган. Канчага сатып алдың? Неге айтыш керекпи? Айтыш керек, сөзсүз түрдө айтыш керек. Ким айтыш керек? Жакта айтып атпы? Мен тоже до этого не говорила. 5200 калган. $5200 алгансың, А канча убакыттын ичинде өзүң акчага сатып алдыңбы? Пол же мындай ата энең берип? Жок, өзүм сатып алгам. Пол өзүң акчаны, Өзүм копейками где-то. Канча убакытта неме чогултуң? Полгода где-то. Жарым жылда $5000 канча болот? Сомго. Ну, анда деген курс деген 70 болчу, 69-70 болчу. Биринчи машинаң да? Биринчи машина. Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаа 2003 жылкы, объем 2, руль бар, 4 дөңгөлөгү менен чогулган экен. Руль правый. Полная комплектация, да? Менден караганда жакшы элеп машинаны. Айтыр. Жок, мында бушиктер патрулька келет, мен дагы аны күтүп атпаймынбы? Ал мен пропуск этесиндечи. Здравствуйте, там можно документы, анан техпаспортко үйлөбүңүз дебечи. Не байке маган, мен ичкен адам көрүнүп атабызбы деп, мен дагы үйлөбөйм деп турам. Үйлөп атам деп. Мен ошол турам, техпаспортко монтип үйлөп, анан ойнун чуттаган. Выветривается же, у них же аппарат. Не, ошол жакта неме болот да. Нет, Тияка үйлөгөндөчү. Ал деген мында болот. Мондай кылыш керекпи? Или техпаспортто деп туруп, анан өзүнө жуттайбы?
Сагындай кылалар. Мондай кылды. Азыр могул жерге үйлөсүңөр деп атпайбы? Анан мен мону жутайм деп атпайбы? Анан я говорю, пока ушуда үйлөбөчөндүк, бул кетип калат. Не, чего тащите надо мной, говорю. Монтеле оозуңузга үйлөйм анан жуттаңыз дедиңби? Аппаратыңызды алып келбейсизби деп айттым. Аппарат жок дейт. Анан мен үйлөйм дедим. Просто мен ооруп калган болчумун, мен рамен алып, рамен алып, ошону көрүп калган окшойт бул эми. Эртең менен рамен кетем. Мен эчкен адамда көрүнүп атамын деп мен да аябай туралдым, үйлөйм. Эмне болду анан аягында? Үйлөдүңбү же үйлөбөй эле кетип калдың? Мен деп койдум. Иштиң беле негизи. Тамаша. Ичесиңби, ичпейсиңби негизи? Ичпейм. Ачыгын айт. Ачпайм деп. Вообще ичпейсиң? Вот шампанское, вино. Дагы? Всё. Болду. Чекпейсиң? Нет. Или чегесиң? Нет. Сен ботекс кылдырдың беле, кылдырбадың эмессиңби? Ботекс эмес. Ботекс эмес. Ботекс эмес. Бул менин оозум дейсиң. Бул менин оозум. Чын эле кылдырасыңбы? Ичиңер жанып жатабы? Жаман көрүп атасыздар. Короче, гиалуронка деп коет. Бүт кыздар ботекстин синоними деп койсуң. Жок, ботекстин Кандай айырмасы бар бул? Ботекс деген бул, как я поняла, бул деген мындай катуу нерсе да. Ал деген мурда коюшчу ушундайчы. Гиалуронка жок болчу анда. Ботекс койгондо прям вообще чоң болуп, мындай неестественно көрүнчү. Көрсөңүздөр керек ба? Сериалдар кыздар мода болуп жүрчү го. Азыр естественно кылып башташты. Кыздар баары коюшуп, мен подушкаларын коюшуп, сен да кылып көрбөйсүңбү? Өйдөсүнө кичине коюп койсоң болот го депчи. Анан кылсам эле, анан кийин жакпай калды. Өзүңө жаккан жокпу, Жакшынакай болуп туруппу? Кетсин деп жүрөм, уже бир жыл кетпей жатыр. Молар эмне канат экенин билесиң? Так, индийский белый павлин. Сиз өзүңүз билбесеңиз Мен кыргыз экенин билем, анан башкаларын билбейт экенмин, тааныбайт экенмин. Курообразный птица дейт английский. Сен өзүң эмне кылып эс алганды жакшы көрөсүң, Мен деген тойго барганды жакшы көрөм. Дагы? Билесизби? Клубка барасыңбы сен? Барып калып, туган күндөр болсо. Кайсы клубтарга көп барасың? Мен сизге тоолорун айтып бератсам, клуб жөнүндө сурайсыздар. Жок, негизи азыр кыздардын көбү анан ошол жаш муун клубка аябай көп барат го. Ошону айтып атам да. Клубка мен көп деле барганда по-любому корком, мындай башкача көрүп калбасын депчи. Мен адамдардын башкача ойлор болбосун деп аракет кылам көп барбагандан. 2-3 айда бир жолу барам ушундай. Кайсы клубтарга көп барасың? Билем, азыр Ава деген ачылды. Ошол ойлойм. Сен сүйүп көрдүңбү да? Жок, мне кажется. Сүйүп көргөн эмессиң. Таптакырбы? Ачыгын айт. Негизи канча жигитиң болгон мындай? Ачык сүйлөшөлү да. 2. 2 жигитиң болгон. Аларды сүйгөн эмессиң бирок. Эми сүйгөн, бирок может токсуй болгон мен актан билем. Эмеси? Мен 23 эле чыктым да. Бирок 23 чыктым десем, сизди айтсам го. Жок. На самом деле сүйүү деген сүйүп көргөм. Күйүп көргөм деле. Ошо. Демек сүйгөн турбайсың. Эмнеге айткың келбейт? Сүйгөм, жакшылашканбыз. Ата-энебиз билчү. Бирок болбой калган. Эмнеге болбой калган? Көтөрө албай койду ошот менин эмемди. Эмнеңди? Жака бияка чыгып мен башка балдар караганчы. Инстаграмда сен подписчиң болду да? Ким киреспе, мындай. Чын эле сен мындай келечекте жолдошуң болот да баары бирчи. Анан Инстаграмга сен жанагынтип бийлеп атсаң, анан Инстаграмда сага көп адамдар жазып атса, мындай сени түшүнгөн адам таба алам деп ойлойсуң? Жок, мындай болот да. Азыр деген мен өзүм бойдокмун. Турмушка чыга элекмин. Азыр деген башкача стилде болот. Күйөө дегенде уже семейная жизнь болуп башталат. Это тоже блогерство, это тоже как мамочка болот. Тоже со мной вместе мен деген ровесницаларым көп көрүшөт да меничи. Мен чогуу өскөн, мен үлгү алган, көп эле көрөм. Даже эжелер көрүшөт, менин кызым сындай болсун депчи. Анан ошондо мен менен эле чогуу өсүшөт. Конечно, мен күйөө тийип алып мен ТикТокто билейин да. Как бы по-любому уже будет как бы мамский блог.
Да эмне Так, азыр бизге бир байке белек берип кетти, мына ушундай бакыттын булагы үй бүлөө деген. Сен кыргыз мектепте окуасыңбы, орус мектепте? Орус мектепте окуйм. Орус мектепте окуйсуң. Кыргызча кандай окуйсуң? Жакшы эле окуйм. Окучу. Давайте вот так. Любой жеринен ачып окусаң. Эң сулуу гүл дейт. Илгери өткөн заманда кичинекей. Эмнеге мен кылып атасың кичинекей балаларды? Жөн эле. Илгери өткөн заманда кичинекей шаарда ааламдын эң сулуу кызы жашаган экен. Мен Сен жөн экен. Кыз ушунчалык сулуу болгондуктан аны көрүү үчүн өтө алыс шаарлардан, элдерден өтө бай, өтө сымбаттуу, теги чоң жигиттер келишчү экен. Колун сурагандардын канзадалардын, баттырлардын бирөөнү дагы жактырбаган экен. Прям сен жөнүндө Инстаграмда бирөөсүн да жактырбай сүйүп көргөн эмесмин деп атпайбы, ошол тууралуу экен. Ошону окуп кой, Окупайчы. Башкалар сен жөнүндө кантип ойлойт деп ойлойсуң? Ар түрлүү ойлошот го. Көбүнчөсү. Никогда не было такого, чтобы мен эшиктен сен мындай кылсың, сен мындай кылсың, сен уят кыласың деп жазышат го иногдачы. Бирок бетиме андай эч ким айта албайт. Ата-энем деле жакшы карайт, кстати, Инстаграмды. Чын эле. Ата-энең көрөбү сага подписаны? Подписаны, история бүт көрүшөт. Алар канчада? Алар атам деген 70-жылкы, апам 69-да. 69-жылкы. 69. Жакшы эле көрүшөт, жакшы эле кабыл алышат. Кээ бир учурда сен мисалы мен мындай ачыгын айтыш керек да, мындай бир аз ачыгыраак кийинип анан бийлейсиң мисалы туурабы? Ошол видеолорду көргөндөн кийин мындай эмне деп айтышат, урушпайбы? Мен мисалы кээде мындай туура эмес тамашалап койсом, мындай туугандар айтып калат да, мону туура эмес кылып коюпсуң депчи. Ну, в целом, ата-энем жакшы эле карайт. Мен кийинген эле анчалык деле ачык кийинбейм. Ништа пляжы, да, ысык көлү. Ал жакта баары эле ушундай кийинет. Андан кийин Инстаграмды жакшы эле кабыл алышат, ушундай ушкан эмес никогда в жизни. Наоборот, мен кызым деп айтышат. Туугандарым бүт бара көрүшөт. Исим таанышат, ушундай кызым тиги бу деп. Раньше башкача кабыл алышчу. Эми айтышчу, могу эме ссылкасын жөнөтчү Инстаграмчы. Бул эмне деген эме бий депчи. Апа бул тренд ТикТокто болду. Бирок азыр көрүп атат да эмнеге жетишкениничи, ошон үчүн азыр чукпайт. Сага акча сунуштаган эркектер болду беле? Акча сунуштаганбы? Акча сунуштап, анан сени менен чогуу эс алууга чакырган. Ой, Инстаграмдан директенби? Директтен. Эме эмне деп жазды эле? Я помню. 200 доллар берем, мен менен көлгө барып келдик да. Ушундай нерселер. 200 доллар берем, мен менен көлгө барып келдик. Мындай, анда да аккаунтумда закрытый, мындай фейк аккаунттар да. Или көбү жазышат да, жана Турциядан там эмне деп жазышат? Мерхабан, çok güzel. Эң көп акча ким канча акча сунуштаган? Билбейм, эсептеп турмун. Мындай келесилер көп да. Көп жазган. Бирок ошентип жумуш кылган кыздар дагы бар экен, билесиң да. Ну да, слышала. Аларга көз карашың кандай? Билбейм, өзүм жашоосу да. Просто бул деген воспитание болуш керек, ата-энесинен караган. Мындай ценности деп коет. Ценности кайсы жакка бурулган болсо ошондой кылат. Түшүнүктүү. Сен жакында эле жанагы ырың чыккан турбайбы? Ошол ырды каяктан жаздырдың, анан сөзү кимге таандык? Кайсы? Жанаш кичине бала тебүшүдү. Ан деген мен аяк кыйналып жазган деген айтпайын деп аткам, азыр айтайын деп атам. Негизи мындай ырдайын деген да ойлоруң барбы? Сен жакшы ырдайт дешпеди? Ким айтты? Караокелерде Караокеде ырдабайм. ырдайсың. Негизи мындай ырдаганга кызыгасың? Билем. Эми жок, кызыкпайм го дейм. Мен кызыксам мында эле издалып чыкмапмын. Азыр баштабайда чыкмапмын. Бизи мындай суроо, сенде азыр машинаң бар, кийимиң бүтүн, курсаң тоо, кайсы жерге барсаң бардыгы даяр дегендей да. Анан сага кандай жигит керек? Сен кандай жигиттерди мындай өзүңүн болочок жолдошуң деп элестетесиң? Кандай сапаттары болуш керек, эмнеси болуш керек?
материально бай болуш керекпи же ал деле маанилүү деле эмеспи? Байлыкты өзүң эле Instagram, TikTok'тон видео атып эле таап аласың. Мен байлык деген маанилүү эмес. Ал деген акча келет эртең кетет дегендейчи. Сууда эле эме алып кетет да акча дегенчи. Ошондуктан биринчиден мындай аябай кандай тырышчаак адамдар болот го, ишмер болгончу. Эмгекчил, эмгекчил, мындай ойлонбогон эме. Нет, наоборот, ойлонгон. Мындай целдери бар болуш керек на следующую жизнь. Элементарно на завтра эмне кылат, кандай задачасы бар, ушундай нерселер мага мындай аябай жагат да. Бирок, мне кажется, азыр балдардын баары эле ушул жакпайт да. Эмне деп сурасаң эле бизнес ачам, мен тигинге мындай деп отура беришет. А кандай ачасын ойлонушпайт. Мен бизнесмен болом, мен миллионер болом, бирок кандай болушун ойлонушпайт, ошонусу жакпайт. Балдар деле эмес, кыздар делечи. Отуруп алып, кстати, Инстаграмдан ошонусу жакпайт. Сен деген эме да, сен деген жана сурашты канча табасың деп 70 000 деп койсом, 70 000 тапсаң, айына 20 000 сом кетирсең, биз деген 7 000 сом табабыз депчи. Мен ойлойм, адамдарда деген 24 саат бар. Колбуту бар да. Эме бары бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Эмнеге аны колдонушпайт? Менен иштешсе деген бүт нерсеге, мне кажется, жетесиң. Туура? Түшүнүктөр десе. Эмнеге андай эмес? Мен абир кетесиң. Фото моделда болуш дейтсиң да, туурабы? Канча бир съемкага канча акча беришет сага? 1 саатка 3 000 сом. 1 саатка 3 000 сом, 2 саатка 6 000 сом. Постун канча? Пост менен история киргизгени. Пост жок, ал мындай өзүнчөчү. Өзүнчө. Посту мен өзүмө жарашса, страницам живой да меникичи. Өзү мындай гифтер жок, мындай өзү накрутка болгондо, өзүң чогулткансың, 336 000 адамды өзүң чогулткансың. Гифтер менен эмес, өзүмкө, ал өзүнүн желаниясы менен келип подписанный адамдар ушунун баарычы. История көргөндөр никто никого не принуждал дегендей. Поэтому өзү стоимости Казакстан менен эси салыштырсаң, көп эле туруш керек да. 336 000гечи. Бирок азыр башка жакты карайбыз, биз делечи тилерки кандай мындай цена. Экономика, рынокты карап турган. Ошону караганда менде пост 5 000 сомго эле чыгып калат. Пост 5 000 сом, история 2500га чыгып калат. 2,5 000, 7,5 000 турбайбы, кой биригиби? Негизи кантип баа коесуң ушундай? Айтып атпаймынбы, башкалардыкын карайм, Казакстандыкын карайсың? Жок, Казакстандык, вот именно Кыргызстандыкын карайм. Өзүмө салыштырып. Просто мен $500 деп салсам, тилердики 3 000 сом турса, мындай жарашпай калат го. Сен үчүн жашоодо эң арзан бул эмне? Арзан? Кандайча бул буюм болуш керек. Эң дешевый, билбейм. Понт. Понт бе? Да. Мектепте же болбосо башка жакта мындай мушташып көрдүң беле кыздар менен? Мен, короче, самбога барчумун да. Кичинекей кезимдечи. Школда окуп жатканда. Мен, по-моему, 7-7 класста окугам. 9 класстан бир кыз келип алып, өзүм монтип урунуп кеткен да. Аны мага монтип эле чатырлай. А мен никогда урушпайм эч киммен. Всегда мындай компромисс алып мындай. Хорошо, либо макул деп кетип калам. Мындай. Көңүл бурбайм. Аны өзү урунуп, анан айтып атпаймынбы? Сабак бүткөндөн школдун аркасында күтөм депчи. Мен жүрөм түшүп, калтырап, эмне кыларымды билбей, никогда урушкан эмесмин кыздар менен. Анан чыгам эки кыз менен. Атилер чоң кыздар бар го, амбал кыздарчы. Амбал. Күтүп турушкан. Анан мен уруп салышкан эле. Сен уруп салганбы? Жок, урган. Конечно, ал чоң кыз болчу. Просто мындай болгондо. Еще мен подружкам болчу, кичинекей, бирок мындай шустрый болчу да. Сен биринчи ур депчи. А мен калтырап, илиотам урбачы, пожалуйста депчи. Анан кийин, по-моему, как-то чапкан. Мен аны кармагам, экөөбүз чогуу кулаганбыз, эмегечи, бир бетонбу или эмне башыбыз менен урулганбыз да. Помню, ошондо мен үйгө ыйлап баргам. Бирок эч ким урган эмес да, бирок мен чапкан, бирок урган эмес. Мен аны кошо кармап жылганбыз экөөбүз баш менен. Ушундай эле болгон. Кайсы учурда стресс, депрессия болосуң? Негизи ошондой болосуңбу же билеп эле жүрө бересиң, ушундай настроениең беш болуп эле? Жок.
Жок, аракет кылам ушунун баарын көрсөтпөгөндөнчү, бирок билесизби эмне эме бар? Экстраверт, интроверт деген нерсе бар. Интроверт деген адамдар өз-өзүнөн энергия алат, өз жакын, өздөрү жүрө беришет, а экстраверт деген постоянно адамдар менен жүрүш керек. Мен ушундай адаммын. Экстравертсиң да? Адамдар менен жүрүп, адамдардан энергия алып, ошолор менен сүйлөшүп, всегда адамдар менен жүрүшүм керек. Ушундай жалгыз отуруп калсам эле бир нерсе болор. Бир нерсе окшошпой эле. Мындай жанына бирөө жүрүш керек да, по-любому. Бирөөнүн жанына салып алып, жыргап, сүйлөшүп жүрө берем. Стресс болгондо, например, бир нерсем окшошпой жатса, конечно, стресс болом. Ата-энем менен кичине мындай түшүнбөй урушуп кетсек, түшүнбөй стресс болом ошого. Самолет жаман жакын өткөн ай. Көзгө окшош экен, көрмөдүм. Эмнеге окшош экен? Көз маңырсаш? Сени карап турат го дейм. Достор, биздин бүгүнкү Гүлзада менен болгон интервьюбуз ушуну менен жыйынтыкталды. Интервью боюнча Гүлзада тууралуу комментарийге сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдириңиздер жана лайк басып биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Сага чоң рахмат, Гүзи. Сизге да рахмат. Биздин интервьюга бат-баттан келип тур, жаңы идеялар, жаңы контенттер жарата бер. Рахмат. Биздин досторубуз менен коштошуп койсоңуз болот. Чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Бул видеону сизге чоң рахмат. Мен чакырганга, ушундай полный выпуск мага бөлүп, сизге таанышканыма кубанычтамын. Андан кийин интервью жөнүндө жакшы интервью болду. Бул жакта көп сөздөр айтылды, эч качан айтылбаган Инстаграмда. Инстаграмда сиз ойлогондой эле ойлошсо керек, мен жыргап эле жүрөт элечи, күлүп эле билеп элечи, бирок мен деле адаммын. Мен деле ошондой эле жөнөкөй эле адаммын, жөнөкөй эле семьянын өскөн. Бирок бир жакшы нерсеге тырмышкан кыздардан деп ойлойм. Ошо. Чоң рахмат. Ийгилик сага. Ой. Битти. Классно.